I'm Mrs. Менин аты жөнүм Mrs. Бхавна Ансари. Суранам, менин суроомду сабыр кылып туура түшүнүп угуп турсаңыз. Мен индуизмди карманган чөйрөдө жашаймын. Кембагалдар барчу монастырдан билим алып, андан кийин мен мусулманга турмушка чыкканмын. Анан айта кетерим, мен Индиянын неке тууралуу мыйзамынын негизинде турмушка чыккам. Дагы кошумча айтып кетерим, ислам динине өтүүнү, ислам динин кабыл алууну чыдамсыздык менен, сабырдуулук менен күтүп жүрөм. Бирок агайыны, эже карындаштар, мени угуп турсаңыздар, мусулмандар, силер шарияттагы ислам боюнча айтканыңарды өзүңөр бузуп атканыңар мени өкүндүрөт. Мен сизге ыраазымын, Закир Найк. Бүгүн сиздин айткандарыңызды угуп мен жаңы төрөлгөндөй болдум. Бирок сиз мени кечирип коюңуз. Сиз айтып аткан исламдагы нерселерди, исламдагы даватты иш жүзүндө турмушта ишке ашырып жаткан адамдарды, колдонуп жаткан адамдарды көрбөймүн. Ошол мусулмандар мени өзүнө такыр эле тартпайт. Сиз мага ушуну түшүндүрүп берип кое аласызбы? Can you please give me a solution? Because when you speak of fundamentalism, Исламдагы фундаментализм тууралуу айтканыңызда бул өтө жакшы, позитивдүү угулат. Бирок сиз айткан нерселерди практика жүзүндө колдонгон мусулмандар аз. Мына ушул нерсени мага кененирээк түшүндүрүп берип кое аласызбы? can you please guide me? Бул карындашым аябай жакшы суроо берди. Адегенде мен аны куттуктап жана ага салам жолдогум келет. Анткени ал өзү айткандай мени угуп атып кайрадан төрөлдүм дебедиби? Исламда аны динге кайра келүү, кайтып келүү деп коет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип айткан. Ар бир инсан ымыркай болуп төрөлгөндө фитра абалында төрөлөт. Мындайча айтканда мусулман болуп туулат. Мусулман деген өзүнүн эркин Аллах субханаху ва таалага багындыруу. Демек мындайча айтканда ар бир инсан төрөлүп атканда, алгач төрөлгөндө өзүнүн эркин Аллах субханаху ва таалага багындырып төрөлөт. Андан кийин кичинекей бала чоңойгон сайын анын ата энеси, мугалимдери, чоң кишилер таасир эте баштайт. Башкалар баланын оюн бурмалаганы үчүн башка динге, исламдан башка динге сыйынып кетишет. Ошон үчүн мына сиз кайра төрөлдүм деп атканыңыз мурдагы наристе кезиңиздеги фитра абалына кайтып келгениңиз. Ошондуктан динге жаңы келдим, же болбосо кайра төрөлгөндөй болдум деген сөз эмес, туурасы динге кайтып келдим десеңиз туура болот. Ошондуктан карындашым, сизди мына ушул тынчтыктын дини болгон исламга кайтып келишиңиз менен куттуктайм. Анткени сиз Аллах субханаху ва таалага моюн сунуп атасыз. Ал эми сиздин сурооңузга келсек, сиз менин баяндарымды угат экенсиз дагы, аны менен макул экенсиз. Сиз ислам тууралуу дагы окуп билиптирсиз. Бирок сиздин бир гана карама каршы болгон жериңиз, көпчүлүк мусулмандар шариатта айтылган эрежелерди, талаптарды иш жүзүндө карманбайт экен деп атасыз. Мына ушул кырдаалды чечмелеп оюңузду билдирсеңиз деген оюн айтты, суроосун берди. Карындашым, мен сиз менен макулмун? Көпчүлүк мусулмандар шариатты өз талабындай карманбайт дегениңизге кошуламын. Бирок статистикага кайрыла турган болсок, ислам динин көпчүлүк адамдар карманат экен. Мен эми сандарга басым жасап жатканым жок. Мындай жалпы жонунан ислам дининдеги адамдардын санын айтып атам. Эгер дүйнө жүзүндөгү дин тутуу статистикасын карасак, биринчи орунда христиан динин тутунгандар көп экен. Бул жолу 2 миллиардга чамалап барат. Ислам динин кармагандар, ислам динин туткандар болсо 1,4 миллиардга жетет экен. Бирок эгер пайыздык өлчөм менен карай турган болсок, ислам динин тутунгандар өтө эле көп экен. Мындайча айтканда, номер 1 максималдуу түрдө ушул ислам динин көбүрөөк тутунушат. Бирок канткен менен сиздин сыныңыз менен мен макулмун? Ооба, мусулман динин кармагандардын саны 1,4 миллиардга жеткени менен, сапатына карай келсек, биз мусулманбыз дегени менен ушул динди иш жүзүндө тутунбай эле жүргөндөр көбүрөөк. Бирок карындашым, ислам деген эмне экенин түшүнгүңүз келсе, сиз мусулмандардын өзүн карабаңыз. Мен ушул маселени көп адамдарга айтып жүрөм, айтып келемин. Ислам дининин өзөгүн түшүнүү үчүн аны тутунгандарды карабагыла. Ислам боюнча айтылгандардын ишенимдүү булактарына карагыла деп айтып келемин. Мен сизден суранамын. Исламды түшүнүү үчүн мына мага түздөнбөңүз. Же болбосо айланаңызда турган мусулмандарды карабаңыз. Буга байланыштуу сизге бир мисал келтире элем. Машина жана анын айдоочусу. Машина канчалык деңгээлде жакшы, укмуш машина болбосун, ага начар айдоочусу болуп турган болсо, аны айдап барып талкалап салышы мүмкүн. Эми ушул кырдаалда кандай, машинаны күнөөлөйбүзбү же айдоочунубу? Ошондуктан карындашым, мусулмандарды карап туруп, ошону ислам экен деп түшүнбөңүз. Ошон үчүн момундай баяндарды биз мусулмандар үчүн дагы, мусулман эместер үчүн дагы айтып түшүндүрүп жатабыз. Бул баяндарда биз кемчилиги, катачылыгы бар мусулмандарга дагы туура жолду, акыйкат жолду ушул баяндар аркылуу айтып келебиз. Ошол күнөө кылган, ката кетирген мусулмандар тек гана сыртынан мусулмандар болушу мүмкүн. Биз ошолорго ушул баяндар аркылуу мусулманчылыкты чындап карманган мусулмандарга айлантууга аракет кылып келебиз.
Ошол эле кезде исламдагы туура жолду биз мусулмандар менен катар мусулман эместерге дагы айтып түшүндүрүп жатабыз. Сиз мусулман эмес чөйрөдө, индуисттик чөйрөдө болсоңуз дагы ислам деген эмне экенин сизге түшүндүрүүгө аракет кылып жатабыз. Ооба, сиз мусулман адамга турмушка чыккан экенсиз. Мына ошого карабастан бүгүнкү менин лекциямдагы баянды угуп, ошондо гана ислам эмне экенин түшүнүп, исламга кайтып келген болушуңуз мүмкүн. Мурда болсо тек гана өзүңүздү мусулман деп эсептеп жүргөн чыгарсыз. Фамилияңыз дагы тек гана Ансари деп аталган чыгар. Бирок бүгүнкү баяндан кийин сиз чыныгы акыйкат жолду исламды тапкан болушуңуз мүмкүн. Ушуга байланыштуу сизди куттуктап атабыз. Урматтуу карындашым, эгер мусулмандардан исламды көргүңүз келип атса, анда эң жакшы үлгү бизге Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын өзү. Мынабы менин колумдагы китеп, Куран китеби жана Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрү жазылган. Бул китеп адамзаттын көйгөйүн чечүүчү китеп. Мусулмандарга карай түздөнө бербеңиз. Анткени кээ бир мусулмандар бар исламга өтө жакын, айрым бир мусулмандар бар исламдан таптакыр эле алыс. Бирок сиз исламдын түпкү булагын, ишеничтүү булагы Куранды караңыз. Мына ушул китепти түшүнүп, ушул китепти ээрчи турган болсоңуз, ушул дүйнөдө жана акырет дүйнөсүндө бейпилдик тынчтык табабыз иншаллах. Inshallah. Thank you very much. Урматтуу достор, бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткандардын колдоосу менен чыкты. Ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө, ошол көргөн ар бир мүнөтү үчүн бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп сооп жазыла берсин иншаллах. Урматтуу жаңы кошулган достор, туугандар, силер да мындан аркы дават видеолордун ээси, каржылоочусу, биздин соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар.